сыяктуу ойнойт. Командалардын курамын угуп кетиңиздер. Жалал Абад шаарында футбол боюнча Кыргызстандын кубогу үчүн финалдык беттеш болуп өттү. Каладагы Курманбек стадионунда Бишкек шаарынан келген Дордой командасы менен Кочкор Ата шаарынын Нефтчи командасы беттешти. Беттештин жүрүшүндө эки команданын күйөрмандары колдоп, сүрөөнгө алып турушту. Командалар тарабынан күчтүү даярдыктар көрүлгөнүн айтып, финалдык беттеш мыкты деңгээлде өткөнүн кошумчалашты. Кудайга шүгүр, мурункуга караганда азыр стадионубуз аябай өзгөргөн. Мына жаштар аябай көп келип атат, күйөрмандар көп. Кудай буйрса биз ушундай деңгээлге жетип баратканыбызга, экономикабыз өнүгүп жакшырата болуп баратканыбызга күбө болуп отурабыз. Келечекте жаштарыбыз мындан да сонун оюндарды көрсөтөт деген үмүттөбүз. Оюндун биринчи 45 мүнөтасында эки команда бири-бирине күчтүү каршылык көрсөтүп, эсеп сандары ачылбай тең чыгуу менен аяктады. Оюндун экинчи бөлүгүнүн 64-мүнөтүндө Нефтчи командасынын жарым коргоочусу Абрар Кыдыралиевичтин жеткирип берген тобун команданын чабуучусу Азамат Омаралиев Дордой дарбазасына киргизип бир гол артыкчылыгын жаратты. Ортодогу калыс экинчи бөлүктө 3 мүнөттө кошуп, бирок эсеп сандары өзгөргөн жок. 1-0 эсебинде Нефтчи командасы жеңишти камсыз кылды. Чемпионаттын башында эле, чемпионаттын башталышында эле кубокка бизге задача болчу, кубокду утканга. Чемпионатта дагы аракет кылдык, бирок өзүңөр билгендей азыр 3-месте аракет кылып атабыз. Биздин главный основной цель кубок болчу. Өзүңөр билгендей эле буга чейин Дордой менен 2 жолу ойнодук, 2 жолу тең жеңил базасын тарткандан кийин буга өтө башкача маанайда башка эмеде чыктык. Өзүңөр көргөндөй эле болельщиктер үчүн, өзүбүз туугандар үчүн жакшы оюн көргөзүп аракет кылабыз. Спорттук иш-чарага Жалал Абад шаарынын биринчи вице-мэри Майрамбек Адылбеков, Жогорку кеңештин депутаттары Бакыт Төрөбаев, Искендер Матраимов, спорт тармагынын өкүлдөрү катышып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Мындан ары дагы Жалал Абад шаары ушундай чоң мелдештерди өткөрүүгө кызыктар, дайыма көмөк көрсөтөбүз, дайыма биз спортчулар менен биргебиз. Эске салсак, Кочкор Ата шаарынын Нефтчи клубу 2010-жылы Кыргыз Республикасынын футбол боюнча чемпион аталган. Андан соң 2011-жылы Кыргызстандын супер кубогунун жеңүүчүсүнө айланган. Ал эми Жалал Абад шаарында өткөрүлгөн спорттук иш-чарада Кыргызстан 2019 кубогун алгачкы жолу багындырды. Элиза Капарова, Аскарбек Маматисаков, Жалал Абад шаары. Бүгүн Жалал Абад шаардык кеңешинин 8-чакырылышынын кезектеги 18-сессиясы болуп өттү. Күн тартибинде 11 маселе киргизилген. Анда шаардын 2019-жылга бекитилген бюджетине өзгөртүү киргизүү боюнча Азамат Раматиллаев доклад окуп, үнөмдөлүүчү акча каражаттарын туура пайдалануу жана курулуш объекттеринин капиталдык ремонттон өткөрүү сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Комиссияда 17-ci болуп көрсөтүп турат, бул жол башкармалыгына 500 миң сом акча каражаттарын сунуштаганбыз. Бул болсо жылдарда эле 2020-жылга кайсы бир жолдорго долбоор түзүш керек болсо, ошондо 2020-жылы тез арада ишти баштоо максатында быйылкы жылдан баштап туруп, ошол көчөлөрдүн долбоорун даярдоо үчүн акча каражатын сунуштап турабыз. Соттук медициналык экспертизанын имаратын ремонттоого, Чехов көчөсүн кеңейтүүдө жарандарга компенсация төлөп берүүгө, кышка карата мектептерге мазут жана көмүр алууга, 13-чү мектептин от казанын алмаштырууга каржы бекитип берүү жагы каралды. Кызылай коомунун алкагында баягы онкобольной рак менен ооругандардын ошол реабилитационный центри бар экен, ошого бүгүнкү күндө отоплениясына тыйын бөлүп бердик. Андан сырткары бүгүн дагы Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулууна каралуучу маселелер каралды. Бүгүн 8 жараныбызга ушул шаарыбыздын салымына зор өнүгүүсүнө зор салымын кошкон 8 жаранга бүгүнкү күндө ардактуу атуу наамын ыйгардык.
Жалал Абад шаарында таштандыны алып чыгып кетүүдө жаңы техникаларга болгон муктаждык күч экени тазалык ишканасынын жетекчиси тарабынан айтылды. Бирок депутат Сайдилла Чимбердиев аталган ишкана өзүн өзү каржылоочу тармак болгондуктан долбоорлор жана лизинг программасы аркылуу техника каражаттарын алып келүүнү сунуштады. Жыйынтыгында тазалык ишканасынын түйшүгүн жеңилдетүү үчүн кошумча техника алынмай болду. Ошону суралып, ошого мен суралып чыкканмын. Бул муктаж бүгүнкү жетекчини катуура талап кылып туруп сураш керек. Давайте маны иштегиле. Проекттерин иштегиле. Мына неме айтты, лизингтерин иштегиле. Депутат Гүлмира Кудайбердиева коопсуз шаар долбооруна Жалал Абад шаары качан кирээрине жана бул багытта кандай иштер жүрүп жатканына кызыкты. Урматтуу депутаттар, бул жерде мындай болгон, биз буга чейин МВДдан өкүлдөр келип, жол көрүп, шаарга 12 жерге келип, ал жерден бизге тийиштүү тапшырмалар айтып, ошол жасап берсеңиз. Анан мына убакытта сумманын ичинде бул жерде мына азыр айтып атат, жалпы шаарда ошол знак койгонго, кошумча жанагы линияларды сызганга, бул ошол себептеги ошол негизинде эртең Кудай буйрса бизде Жалал Абад шаарында дагы мына азыр көрүп атасыздар, мунун уже тендер экинчи фазасы өттү, муну өкмөт жүргүзүп атат, ошол негизинде болуп жүрүштөр. Ал эми Шайыр Бекташиев Жалал Абад шаарынын атынан футболдук команда түзүү демилгесин көтөрдү. Мындан сырткары Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулуу наамын ыйгаруу маселеси каралды. Сессиянын соңунда борбордук көчөлөрдө башаламан унаа токтотууну жөнгө салуу максатында шаардык жол кайгылуу кызматына атайын тапшырмалар берилди. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарында кыргыз милициясынын 95 жылдыгына карата менин мекенимде милиция мени коргойт аталышында ачык саат өттү. Номер 5 Бекмамат Осмонов атындагы мектеп гимназиясында өткөн иш-чарага Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмчөсүнүн кызматкерлери, шаардык ички иштер бөлүмүнүн өкүлдөрү жана мектеп окуучулары катышты. Ачык сабактын жүрүшүндө кыргыз милициясынын тарыхында келечек үчүн из калтырып, мамлекеттин тынчтыгын жана элдин коопсуздугун ойлогон ардагерлердин басып өткөн жолу, алардын аткарган кызматтары жөнүндө айтылды. Иш-чараны өткөрүүнүн негизги максаты өспүрүмдөр арасында эреже бузуулардын алдын алуу, өсүп келе жаткан муунду адилеттүү тарбиялоо болуп саналат. Эске салсак, 1 ноябрь кыргыз милициясынын түптөлгөн күнү. Жалал Абад шаардык мэриясы менен биргеликте рекетизмге каршы күрөшүү темасында кыска мүнөттөгү видеоролик тартуу, ошондой эле милициянын турмушу жаш өспүрүмдүн көз карашында деген темасында окуучулар арасында сүрөт тартуу иш-чарасы уюштурулган. Ал эми бүгүнкү ачык саатта өспүрүмдөрдүн милицияга болгон түшүнүгү жана милициянын ардагерлерине болгон түшүнүгү аябай жогору жана эң жакшы деңгээлде даярданган деп эсептейбиз. Эл артисти Шахрат Алипова учурда Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда эмгектенет. 50 жылдан бери маданият тармагында элге кызмат кылган өнөр ээсинин айтымында бул жаатта кесибин сүйгөндөр гана иштей алат. Анткени бул кесип ээлери айлык маянасынын аз экендигине карабастан маданият тармагынын өнүгүүсүнө салым кошуп келишет. Жалпы маданият кызматкерлерин куттуктап коеюн. Жалпы маданият кызматкерлерин өзүмдүн атымдан, өзүмдүн коллективим атынан, Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын жамаатынын атынан маданият кызматкерлерин куттуктап кетем. Бүгүн Жалал Абад шаарында маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы салтанаттуу белгиленип, сыйлуу аземи болуп өттү. Ага кала башчысы Мураталы Тагаев, маданият кызматкерлери жана студенттер катышты. Кала башчысы маданияттын өсүп өнүгүшүнө салым кошуп өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге мэриянын жана шаардык кеңештин ардак грамотасын тапшырды. Андан тышкары алгачкы ирет маданий мекеме ишканалардын жамааттарына акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Мураталы Тагаев маданият кызматкерлеринин эмгегине токтолуп, чыгармачылык жетишкендиктерди каалады. Сиздерди алгач Жалал Абад шаардык мэриясынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Маданият бул тарых. Анын ар бир барагын артта калбай баамдап туруубуз зарыл. Маданият тармагындагы адамдар ар бир нерсени менин ички өзүмдүн түшүнүгүмдө, ички дүйнөсүнө жүрөк аркылуу, сезим аркылуу өткөрсө керек деп ойлойм. Ошондуктан биз
1-2 күн алдын болса дагы бир көңүл буруп, тийиштүү бир жакшы каалоо сөздөрүбүздү айталы деп алдын ала уюштурдук. Ошондуктан мен ойлойм сиздер туура кабыл аласыздар деп дагы бир ирет майрамыңыздар менен Салтанаттын жүрүшүндө маданият тармагынын өкүлдөрүнө, музыкалык мектептин окуучулары, окуу жайлардын студенттери тарабынан концерттик программа тартууланды. Ага угулай эл артисти Арзыбек Бедияров баштаган чыгармачыл инсандар оон созушту. Ал эми маданият кызматкерлерин майрамы менен куттуктап, гүл көтөрүп келгендер да болду. Бүгүн майрамга биринчи жолу келип катышып атам өзүм. Маданият кызматкерлерине аябай чоң баа берем. Маданият кызматкерлеринин буларды жок болсо салымы аябай чоң болот. Булар жок болсо биздин мамлекет өнүкпөйт деп Маданият тармагынын өкүлдөрү бул жылы алардын кесиптик майрамы өзгөчө салтанат менен белгиленгенин айтышат. Жылдагыга караганда шаң менен коштолуп, шаар бийлигинин көңүл буруусу да көңүл жылытарлык болгон. Эскерте кетсек, 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин күнү деп белгиленген. Элиза Капарова, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад шаары. Достук кичи шаарчасында генерал-майор Эргешалиевдин аты ыйгарылган көчөгө маркум генералдын сүрөт тактасы коюлду. Милицияда өзүнүн үзүрлүү эмгеги менен эсте калган генерал-майор Эргешалиев 1905 жылы Нукен районунун Сакалды айылында төрөлгөн. 42 жыл ички иштер тармагында эмгектенген Алиев өлкөнүн 7 областында башкармалыктарды жетектеген. Алгачкы генерал-майордун элесине арналган турнирлерди район шаарлардын ички иштер бөлүмдөрү тынымсыз өткөрүшөт. Ички иштер министрлигинин алдындагы академия генералдын ысымын алып жүрөт. Ал эми Жалал Абад шаарындагы көчөгө аты ыйгарылган. Эргешалиев атындагы көчө бар. Ошол көчөгө жаңылоо эшиктерди тазалоодо атайын окуучуларды алып чыгып тазалык иштерин жүргүзөбүз. Анан бүгүнкү күндө Эргешалиев Кыргыз Республикасында милициянын ичинен алгачкы туңгуч генерал-майор болгондуктан азыркы учурда ички иштер министрлигинин окуу жайында дагы аты ысымы ыйгарылып жүрөт. Эргешалиев атындагы ички иштер министринин алдында окуу жай бар. Жалал Абад шаарында укук, бизнес жана билим берүү академиясы калкка жана студенттерге акысыз жарандык коргонууну окутуп үйрөтүү үчүн атайын бөлмө ачты. Анда практика жүзүндө көрсөтүү үчүн атайын техникалык шаймандар коюлган. Өзгөчө кырдаалдар учурунда жабыркагандарга алгачкы жардамды көрсөтүү, жарандарды коопсуз жайга алып чыгаруу сыяктуу окутууларды шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн адистери келип, мында окутушат. Оштогу баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин борбору бар, окутуу жана переподготовка боюнча. Алар менен биз биргеликте иштеп атабыз. Жана алар бизге ар кандай материалдар менен камсыз кылып турат, көргөзмө куралдар менен. Биз бул жерде биринчи баштаганыбыз ушул кырдаалдар боюнча биринчи коопсуздук боюнча укуктук базаны түзүп атабыз. Кайсы мыйзамдар ушул керек, ал мыйзамдар менен кандай иштеш керек? Ал жердеги ар бир жарандын жана ошол ар бир организациянын өзүнүн укуктары жана эмелери көрсөтүлгөн. Андан тышкары биз бул жерде практикалык сабактарда, семинардык сабактарда биз ушул кырсыктын кандай кылып алдын алыш керек, кырсык учурунда кандай эвакуация кылыш керек, кандай бири-бирине жардам бериш керек, ошол жөнүндө маалымат беребиз. Жарандык коргонуу борборунун ачылуу аземине жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, студенттер жана мектептин окуучулары катышты. Бүгүн жакшы самалык болуп отурат. Ошо жарандык коргонуу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен шаар бийлигинин демилгеси менен ушул жерде ушундай окуу борбор кайра жарандар кайра окутуучу жарандык коргонууга борбор ачылып отурат. Бул жакшы көрүнүш. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, бөөдө кырсыктан көп жабыркагандар көп бүгүнкү күндө. Анан өрт коопсуздугу боюнча айрыкча орчундуу маселелер көп. Шаардык бийлик менен өзгөчө кырдаалдардын министрлиги бүгүнкү күндө тыгыз иштешип жатат. Ушундай иш-чаралар мындан ары да уланат деп ойлойбуз. Бүгүнкү иш-чарада шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан практикалык машыгуу көрсөтүлүп, мындагы атайын техникалык шаймандар студенттерге тааныштырылды. Коомдук консультация окутуу борборунда ушул академиянын окутуучулары менен биргеликте биздин өзгөчө кырдаалдар
шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери биргеликте ушу калктын иштебеген катмарына жана студенттерине өзүнүн жарандык коргонуу жаатындагы ар кандай сабактарды өткөрүп турабыз. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары. Марбайжиевдин калемине таандык адашкан адамдар драмасы Жалал Абад областык Барпы театрында коюлду. Эгемберди Бекболиевдин режиссерлугу астында коюлган спектакльде башкарманын ролун жараткан Айжаркын Мурзаева 22 жылдан бери аталган театрда эмгектенүүдө. Мен үчүн эң оор ролум ушул болду. Чыгарган ролдорум арасында эң оору ушул болду. Көптөн бери ойноп аткан, ушу көнүп деле калдым. Өзүмдүн турмушумдагыдай эле болуп ойносун деп атам. Биз буга көп болду даярданып жүргөнбүз. Ансын биз аябай деле көп ойнодук болду. Эми симип калган рол болуп калды мен үчүн бул ролум. Бирок оңой чыккан жок. Көпчүлүк кыйынчылыктар менен бул режиссердин катуу талабы менен, катуу койгон аракеттер менен гана чыкты. Айлык маянасы эң төмөн зарплата маданият кызматкерлериники. Бул баардыгы белгилүү, баары эле билишет, ошентсе дагы негедир калып кетет. Көп жылдан бери ошол маданият кызматкерлеринин майнаганы. Курман деген ким апа? Кыргыз өкмөтүнүн буйругу менен 1995 жылдан бери 2 ноябрь маданият жана искусство тылында эмгектенгендердин майрамы катары белгиленип келет. Бүгүн майрамга отурулат театрда эмгектенген өнөрпоздордун катышуусунда салтанаттуу концерт тартууланды. Иш-чаранын расмий бөлүгүндө Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан Барпы драма театрынын эмгек жамаатына ардак грамота жана акчалай сыйлык тапшырды. Маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин алган Эсен Рыскулов маданият техникумунда мугалим болуп эмгектенет. Айтымында акыркы учурда бул тармакка тийиштүү деңгээлде көңүл бурулуп жатат. Маданият техникумунда келип орус тили адабиятынын мугалим болгонума 36 жылдын жүзү болду. Бул жерде көптөгөн маданият кызматкерлерин чыгардык. Бизден бүткөн маданият кызматкерлери алды республикада, облуста, район шаарларда иштеп жатышат. Маданият техникумунда маянасы аз болуу менен ал жерге чын жүрөгүнөн берилген, чыныгы маданиятты сүйгөн ишкоздор, музыканттар, музыка мугалимдери иштейт. Ошондой эле аларды бир эле биз маданият тармагына тарбастан ошол жердеги балдарды спортко болгон кызыгуусун жамааттыгы спортко тартып, баардык иш-чараларды жыл сайын өткөзүп турабыз. Кесиптик майрамын белгилеп жаткан маданият ишмерлери акыркы учурда мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан колдоого кубанышат. Союз малынан бери бир да жолу оңдоп түзөөдөн өтпөгөн айрым маданий имараттар ремонттолуп, тийиштүү жабдыктар менен жабдылгандыгын маданият кызматкерлери белгилешет. Бирок оңдоого муктаж мекемелер да жок эмес. Элиза Жолтоева, Бибек Жумабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад тазалык ишканасынын кызматкерлери кышкы бирдиктүү формага ээ болушту. Жалал Абад шаардык мэриясынын жана жергиликтүү депутаттардын колдоосу менен кызматкерлер 54 даана жаңы форма менен камсыз болушту. Бүгүн ишкана жетекчиси Элдияр Төрөкулов тарабынан кийимдер тапшырылды. Тазалыктын жумушчуларына жана айдоочуларына кышкы атайын бирдиктүү формаларды кыргыз азиздер жана дүлөөлөр коому сапаттуу тигип берген. Буларга өзгөчөлүгү бул кийимдердин суу өтпөй турган, ичи пакта, буттарында өтүктөрү атайын куюлма өтүктөн, жанагы балчык кечкенде дагы свалкага чыкканда ар кандай жаан чачын болгондо бул суу өтпөй турган өтүктөр.
бүгүнкү күндө жумушчуларыбыздын баардыгы камсыз болуп отурат. Түнкү коопсуздукка дагы атайын этият болуш үчүн жана жарыктандыруу, жарык кылуучу сызыкчалар менен дагы тигилди. Эми билесиздер, биздин жумушчулардын жумуштары аябай оор, түнү күнү дебейт, суук, жамгыр, кыш дебейт. Мамлекеттик ишмер Бекмамат Жалал Абад мамлекеттик университетине саясий жана коомдук ишмер Бекмамат Осмоновдун ысымы ыйгарылды. Бүгүн ага байланыштуу окуу жайда салтанаттуу иш-чара өттү. Ага маркумдун жакындары, замандаштары, областтык жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаардык кеңештин депутаттары, университет жамааты жана студенттер катышты. Анда алгач окуу жайдын кире беришине Бекмамат Осмоновдун элеси чагылдырылган эстеликтин ачылышы болуп, андан соң келген катышуучулар даңктуу инсандын эмгек жолу, башкаруучулук жана адамдык бийик сапаттарына токтолушту. Саамалыкта сөз сүйлөгөн шаар мэри Мураталы Тагаев мамлекеттин түптөлүшүнө салым кошкон улуу инсандарды барктап, алардын ысымын түбөлүккө сактоо башкы милдет экенин айтты. Бекмамат Осмонович аз жашаганы менен, бирок саз жашады деп ойлойм. Кыргызда баа бекерден сөз бар. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эстесин деп. Бүгүн бир эле Бекмамат Осмоновичтун айкелин бул жерге тургузуп койгондо эмес маселе. Бул жерде мунун баягы патриоттуулукка, мамлекетке анан эң негизгиси Бекмамат Осмоновичтун адамдар менен болгон кичинекейлик, жөнөкөйлүгү менен айырмаланганы. Ошондуктан бул сиздерге, шаарыбызга, баарыбызга бир үлгү катары болуш керек деп мен эсептейм. Буга чейин аталган университетке окуу жайдын жамааты тарабынан мамлекеттик жана коомдук ишмердин ысымын ыйгаруу боюнча сунуш көтөрүлгөн. Аны Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары 2017 жылдын 21 декабрында өткөн 4-чү сессиясында колдоп беришкен. Азыркы учурда 96 жылдык тарыхы бар Жалал Абад мамлекеттик университетинде 15 миңге жакын студент билим алууда. Бекмамат Осмонов 1990 жылы Жалал Абад областтык кеңешинин төрагасы. Бир жылдан кийин жаңыдан уюшулган Жалал Абад облусунун алгачкы акими болуп тайындалган. Ошол облустун инфраструктурасын, маданиятын өстүрүүгө чоң салым кошкон. Ал 1997 жылдын 28 октябрь күнү 52 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Бүгүн биз Жалал Абад мамлекеттик университетине белгилүү коомдук ишмер, өз учурундагы аябай мекенчил, патриот, кыргыз деп жүрөгү акыркы мүнөткө чейин соккон белгилүү инсан Бекмамат Осмоновдун ысымын ыйгарып жатабыз. Бул кою боюнча 2017 жылы 9 февраль күнү биздин Жалал Абад мамлекеттик университетте конференция болгон, Бекмамат Осмоновго арналган. Ошол конференцияда резолюция кабыл алганбыз. Негизинен бул демилгени коомчулук көтөрдү, биздин жамаат көтөрдү. Анан ошол бүгүнкү күндө ишке ашып отурат. Келечектеги мундарды тарбиялоодо ушул мекенчил, элим жерим деп, анан эл жер үчүн аз өмүрүндө дагы чоң иштерди жасап кеткен инсандар дагы тарбиялайбыз деген ойдобуз. Биринчи ноябрда кыргыз милициясынын түптөлгөндүгүнө 95 жыл толду. Ага карата Жалал Абад шаарындагы Борбордук аянтта ички иштер органдарынын кызматкерлери гарнизондук саптык кароодон өтүштү. Милицияда 30 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келе жаткан Чынара Кадырова 3 баланын энеси. Ары татаал жана кооптуу кесипти аркалап калуусуна кызыгуусу түрткү болгон. Бүгүн алар эркек кесиптештеринен калышпай саптык кароодон өтүштү.
Милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы жана Кыргыз милициясынын 95 жылдык мааракеси андан соң Барпы театрында салтанаттуу белгиленди. Ага облус жана шаар бийлигинин мекеме ишканаларынын жетекчилери, милиция кызматкерлери катышты. Жыл аралығында Кыргыз милициясында көп жетишкендиктер болды, көп жоготуулар болды. Ошого карабастан Кыргыз милициясы мына бүгүнкү күндө өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткарып, ушул элибиздин бейбитчилиги үчүн, элибиздин тынчтыгы үчүн кылмыштуулук менен өзүнүн жанын, канын аябастан күрөшүп бүгүнкү күндө татыктуу эмгектенип келүүдө. Иш-чаранын алкагында коомдук коопсуздукту сактоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жакшы көрсөткүчтөргө жетишкен кызматкерлер медалдар, ардак грамоталар менен сыйланышты. Андан соң областагы ИИМдин ардагерлерине сый көрсөтүлдү. Рахмат. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.